Кээде мына кумурсканы карайм да ой басат да. Кумурска деген бул өтө бир мындай жамааттык психологияга абдан ушундуктай феномен. Анан биз акын жазуучуларыбыз да биз жазуучулар журтунда ушундай бир жамааттык психология калыптанбай койду. Жамааттык түрдө бир иш аткаралы деген. Ар кимиси өзү менен өзү мындай өзүмчүл деги эле жамаатташса жана группировка болуп бир интриганын башына кирип кетет да очогуна. Анан могу психологияны айтып аткан себебим биз коом агартууда, адабият агартуу ишинде абдан бир чабал болуп атабыз, бечел болуп атабыз. Могу кумурскадай мээнет кылбай атабыз да. Себеби могу авангарддык түшүнүктү калыптандырса, акын жазуучуларчы агартуу ишин калыптандырса, бүгүнкү учурдагы акын жазуучуларга караганда тетиги туңгуч биздин жазма адабияттын өкүлдөрүн карап отуруп, элди билимге чакырган, эмгекке чакырган аксакал мундагы эски аксакалдардын өрнөгүн азыркылар жасабай атканы кейитет да. Бизде чоң мүмкүнчүлүктөр турат, укмуштай шарттар турат. Бүгүнкү бир коомдогу рухий жакырчылыкты эмнеге көрбөйбүз, сезбейбиз? Эне тил, кыргыз тил деп какылдап какшайбыз, бирок тилибиз кедергисинен кеткени кетип атат. Ушундай туташ сабатсыздык күчөп атат. Бала бакча, мектеп партасындагы балдарыбызга бир балдар адабиятын жаратып бере албадык. Анан ушул акын жазуучуларды карап отуруп, дүйнө адабиятындагы авангард акын жазуучуларды карап көрөлүчү. Бизде дагы бир мындай тар түшүнүк бар экен. Кээде менин оппоненттерим дагы акын жазуучулар арасында да ушуну көп уктум да. Олжеке, сен саясий темага кирип кетесиң, бир тур диний темага кирип кетесиң, бир коомдук ишке кирип кетесиң, кээде экономика темасына кирип кетесиң депчи. Бальзак мен жазбаган эч нерсе калбаш керек деген лозунгду карманган да. Жазуучу деген бул спецификаны тар карабаш керек да, бир бечаралык мындай рамка мененчи. Адабият деген коомду, ааламды бүт чагылдырыш керек да. Адабият деген бул жөө жомок жаратуу эмес, жанагы шуруудай саптарды тизип алып, жасалма мындай декламация кылып окуу эмес. Жөн эле бир пафос же риторика эмес, курулай кыйкырык чакырыкчы. Адабият деген адамзатты аң сезимге, эс акылга чакырат экен да. Биз ошол авангард акын жазуучулардын тобун түзсөк дейм, жамааттык бир ынтымак менен улуттук адабияттын жарк эткен бир жаңы этап өмүрүн баштасак жаман болбойт эле. Анан адабият деген нерсени биз широкий түшүнүктө карашыбыз керек да, кенен, горизонталь менен, чоң диапазон менен улуттук адабиятты жаркыратып өстүрүп, адабият бир коомду агартуудагы чоң күч болуш керек да. Себеби биз жанагы терминдик түшүнүктөрдү, илимий ачылыштарды, жаңылыктарды, тарых, философия мунун баары адабияттын оокаты да. Анан адабият десе эле сөзсүз эле бир фольклорду да же кыйратып иштеп чыга албадык, же болбосо бир илимий инновациялык бир жаңылыктар менен жуурулуштуруп модернизация жолун таппадык. Анан эле мындай классиктердин позасын карманып алып, демеле чыйт түкүрүп, чычайып басып жүргөндө күйбөгөн жериң күл болот да. Акын жазуучулар элден алыстап кетти, элден бөлүнүп алды. Бийлик тобундагылар караламан, элдин карапайым элдин кайнаган турмушунан алыс, акын жазуучулар андан бетер алыс. Илимий чөйрө андан бетер алыс да. Реалдуу турмушка карабайт экенбиз. Ошондуктан мен калемгерлерди чакырар элем, ой коңгулачы, бутуңарды сунуп уктап жата берген кез эмес азырчы. Бир жагынан исламизация элди караңгылыкка, бир караңга каптап атса, бир жагынан илимий чөйрө, саясий топтор эмне билгенин кылып атат да. Биз бир жаңы түшүнүктөрдү, жаңы бир баалуулуктарды калыптандырууда акын жазуучулардын билимсиздиги, сергек акыл ой жүгүртпөгөнү, аналитикалык ой жүгүртүү жоктугу, бир логикалык ыргакка салып бир моореки коомдук түзүмдү анализге албаганыбыздын өзү, ойбай, билбейм.
Анан өкмөткө жүгүн артат, бийликке жүгүн артат, башкаларга жүгүн артат. Биз коомдун жүгүн качан көтөрөбүз? Ушуну айткым келет да. Себеби акын жазуучу деп бир өзүбүздү өтө кадырлуу кесиптин ээсиндей көрөбүз да. Слесарь сыяктуу, монтажник сыяктуу эле, жанагы строитель, курулушчу сыяктуу эле, чабан, дыйкан сыяктуу эле бул деле бир кесип, муну бир ыйык кесип катары тутпаш керек. Бирок миссиясы өтө бийик да адабияттынчы. Адабият деген бир улуттук коңгуроо болуш керек. Улутту, коомду, ааламды жүрөгүнө чок салып турган адабият болуш керек да биздечи. Анан Ала тоодон ары бир эле бир Айтматов чыгыптыр. Калганыбыз буякта чычайып жүрөбүз. Эмне эле тоонун тоңкоруп салгансып, ааламдык бир сырды өзүбүз менен алтын башыбыз менен ала кетчүдөй дымак күтүп мындай копойгон мүнөздү коюп, эптүү болуп, ийкемдүү болуп, жаңы жашоолук бир баалуулуктарды таанышыбыз керек. Урматтуу калемкерлер, мен силерди күнөөлөбөйм, айыптабайм, бирок аң сезимибизди, турмушка болгон мамилебизди, жаңы баалуулуктарга болгон бир көз карашыбызды чоңураак ачып, айланабызды карап, биягыбызды карап, артыбызды эле кылчаяктай эле тарыхка эле карай бербейчи. Тиги интеллигенциянын көзү желкесинде деген Салжанакиевичтин сөзү желкебиз эмес, аш эле тетиги чычаңыбызга түшүп калды да, кыйшайып түшүп отур. Анан тарыхый баалуулук деп эле анан бир ата бабадан калган салт экен, ата бабанын аркы экен дебей, биз бүгүнкү жаңы салттарды калыптайлы, жаңы бир түшүнүктөргө жетели. Ошол менен сиздерге айтар арманым, датым, арызым